Assalamu alaikum урматтуу достор, assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан доктор Султан уулу Эрмек болмокчу. Узиге барып түштүм эле, боорумду май басыптыр деген адамдардын саны көп. Жыйынтыгында аларда суроо жаралган. Боорду май баскан учурда кимге кайрылыш керек? Кантип дарыланабыз? Дары дармек ичсек болобу? Бат кошулмалар, фирмалык дарыларды ичсе болобу? Чөп чарларды колдонсо болобу? Дегеле боордогу майды биз кантип кетиребиз деген суроо өтө көп келген. Биз ошол суроого жооп берип өтсөк. Биринчиден кимге кайсыл дарыгерлер карайт боор оорулары боюнча десек, эң жакшысы бул гастроэнтеролог деген дарыгерлер карайт. Эгер сиздердин айылыңыздарда жок болсо, албетте бул чоң шаарларда мындай дарыгерлер бизде жеткиликтүү десек болот. Экинчиден, эмне кылыш керек десе, биздин өлкөнүн жарандарын көпчүлүгүндө эле 40 жаштан жогорку адамдарда болбоду дегенде 60-70%га чейинки адамдардын боорун май баскан. Бул биздин тамактануунун өзгөчөлүктөрү. Анткени биздин элдер майлуу, өтө мындай күчтүү тамактарды жакшы көрөт. Илгери деле жакшы көрүүчү, азыр деле. Бирок илгери ал тамактарды жеп, адам кыймыл аракетте күч болгон. Мурдагы адамдар ошол кыймыл аракет өтө күч болгондуктан жеген тамагы энергия менен чыгып кеткен. Кыймыл аракетине кеткен. Азыркы биздин адамдарда бир аз өзгөрүү болду. Биздикилер ага бетер күчтүүрөөк тамак жейт, бирок кыймыл аракет жок калды. Кыймыл аракет жокко эсе да. Жыйынтыгында ашыкча май кайда барат? Ашыкча май биринчиден боорго чогула баштады. Секиндик менен боорго чогулат, ошентип боорду май басат. Андан кийин курсактарга чогулат, анан бүт башка денелерге чогула баштады. Мындан чыкты, бул биздин туура эмес тамактануубуздан кийинки келип чыккан оору болуп жатат. Боорду май басыптыр деп эле УЗИден берсе, аны дарылай бербейт. Бул жерде боордун функциясы каралат. Боордун функциясы бузулганбы же бузулган эмеспи деп. Эгерде боордун функциясын биз кантип текшеребиз десе, ага дарыгерге деле барыштын кажети жок. Ал үчүн AST деген анализ тапшырылат. Эгер ушул эки эле анализ таза чыккан болсо, анда сиздин бооруңуз май басканына карабастан туруп, бул жерде эч кандай дары дармек талап кылынбайт. Эч кандай бат кошулмаларында ичүү мүмкүн эмес. Анткени боор өзүнүн функциясын жакшы аткарып жатат. Боор май басканына карабастан. Бул учурда дарылоо кандай жүргүзүлөт десе, бир гана диета менен кыймыл аракет. Анткени боордогу май өзүнөн өзү дары дармек менен кетип калбайт. Дүйнөдө бул сыйкырдуу дарынын өзү жок, боордогу майды алып чыгып сала турган. Бул сыйкырдуу дары бул өзүңүз кыймыл аракет менен кыймылдаганда, туура тамактанганда биринчиден бул курсактагы же башка жактагы жырлар кете баштайт, ашыкча майлар кете баштайт. Ал майлар кетмейин, боордогу май эч жака кетпейт. Анткени боордогу май бул организмге майлуу заттар, кебирки элементтер жетпей калса беремин деген максатта боор ошонтой өзүнөн ашыкча майды кармап алган учуру болуп жатат. Ошон үчүн сырттагы, курсактагы майлар кеткенден кийин боор өзү эле бере баштайт, дагы боор тазаланып калат. Ошон үчүн эгерде мен жогоруда айткан анализ таза чыга турган болсо, эч кандай дары дармектин кажети жок. Болгону кыймыл аракет жана бул туура тамактануу жетиштүү. Эгер кокус жогорудагы анализ тапшырганда өтө жогору же бир аз жогору чыга турган болсо, анда мен жогоруда айткан гастроэнтеролог дарыгерине кайрылыш керек. Анткени бул жерде биринчи орунда бул гепатит оорулары. Гепатит, вирустук гепатит болобу, же башка гепатиттин түрлөрү барбы жокпу ошол каралат. Эгерде башка гепатиттин түрлөрү сизде жок чыга турган болсо, анда мүмкүн бул боорго май чогулуп, боордун клеткаларын кысып өлтүрүп жатат деген максатта жировой гепатит деген диагноз коюлуп, анда дары дармек кошулат. Ошондо деле дары дармек сиздеги боордогу майларды алып чыга албайт. Болгону боордун клеткаларын жакшыртып, алардын калыбына келишине мүмкүндүк түзүп берет. Бирок дары алгандан кийин кайра эле жогорудагы кыймыл аракет, туура тамактануу болбосо,
1 ай, 2 ай, 3 ай же жарым жылдын аралыгында кайрадан эле боордун клеткалары бузула баштайт. Ошон үчүн боордогу май басуунун бирден бир жалгыз дарысы бул туура тамактануу, кыймыл кылуу, ошол эле. Туура тамактануу десек бүт нерседен тыйылуу дегени эмес, а болгону тамак жегенде аз-аздан жеп, жана кыймыл аракетти күчөтүү, ошол эле. Бул бир сыйкырдуу эч нерсе жок. Канча тамак жедиңиз, кыймыл аракетиңиз ошончо болуш керек. Эгерде сиз бутерброд жегиңиз келди, эгер майлуу казы картаң жегиңиз келди, ойлошуңуз керек, буну жегенден кийин мен кыймыл аракет кылышым шарт деп. Эгер кыймыл аракет кыла албайсыз, анда бул нерселерден тыйылыңыз. Эгер ал нерселерди жедиңиз, анда кыймыл аракет. Эң жөнөкөй кыймыл аракет бул басуу. Сизди физкультурага бар деп, залга бар деп, же болбосо бассейнге бар деп эч ким айтпайт. Эң жөнөкөй бул басуу. Күнүнө болбоду дегенде жарым саат басуу. Же болбосо жумасына 4 жолу 1 сааттан убакыт бөлүү басууга. Ошол боордогу май өзү эле тазаланып кетет.